Ал бүгүнкү күндө чыгармалары эң көп басылган дүйнө классиктеринин бири. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулуп, бир нече ирет чоң нуска менен басылган. Ал эми жалпы саны 70 миллион экземплярды түзгөн. Кыргыз элинин даңазалуу уулу Чыңгыз Айтматов тууралуу билбегендер жокко эсе. Анын чыгармалары бир гана өз мекенинде эмес, дүйнөлүк аренада ордун тапкан. Жалпы дүйнө сыймыктанган улуу жазуучу 1928 жылы 12 декабрда Талас облусуна караштуу Кара Буура районунун Шекер айылында жарык дүйнөгө келген. Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун аяктаган. Москвадагы жогорку адабият курсунун угуучусу болгон. Анын ар ишке жөндөмдүүлүгү жаш чагында эле даана билинген. Согуш жылдарында Шекер айылдык кеңешинин катчысы, Кыргыз мал чарба илимий изилдөө институтунун эксперименттик фермасында зоотехник. Ошондой эле Литературный Кыргызстан журналынын редактору катары эмгектенген. Кыргызстан кинематографисттер союзунун төрагасы жана Иностранная литература журналында башкы редактор болуп иш алып барган. Литературная газета, Новый мир журналдарынын редколлегиясынын мүчөсү болгон. Жазуучулугу менен катар Айтматов мамлекеттик жана коомдук ишмер катарында өзүн жогорку деңгээлде көрсөтө алган. Көз карандысыз Кыргызстандын Бельгиядагы элчиси катары 1991 жылдан баштап эмгектенген. Айтматовдун чыгармачылыкка болгон ышкысы студент чагында эле байкалган. Кыргызстан альманахына анын туңгуч аңгемеси Гезитчи Дзюйдо орус тилинде жарыяланат. СССРдин жазуучулар союзуна мүчө болгон. Ал ошол эле учурда Катаевдин Полктун уулу повестин, Бубеновдун Ак кайың романын кыргызчалаган чебер котормочу да болгон. Жазуучунун чыгармачылыгындагы зор ийгилик 50-жылдардын ортосуна туш келет. Анын 1958 жылы эки тилде жарык көргөн Бетме-бет жана 1959 жылы басылган Жамиля повесттери кыргыз прозасынын жаңы деңгээлге көтөрүлгөнүнөн кабар берди. Айтматов чыгармачылык жолун андан ары улап, Кызыл жоолук жалжалым, Ботогөз булак, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу повесттери жарык көрдү. Ал эми Ак кеме, Эрте жаздагы турналар, Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, Кыямат, Кассандра тамгасы чыгармалары аны бир отоло дүйнөлүк жазуучуга айлантты. Улуу жазуучу 2008 жылы 10 июнда 79 жашында оорудан улам дүйнөдөн кайткан. Кыргыздын сыймыгы Чыңгыз Төрөкулович Айтматов мындай дейт: Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу. Бул ар бир адамга айтылган сөз.